Iya. Каяктансыңар силер өзү? Демеден? Бишкектен? Бишкектен жыгап келе жатасыңарбы? Атамыжда мен өтпөдүңөр анда? Жок, ошо мен биякка биринчи жолу келатканда жакшы. Эмнеге тартып атасыз? Мен түшүнгөн жокмун. Биз контрабанда боюнча материал кылып жүрөбүз. Бул оор жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу Бишкектен келип, Баткен районунун айылдарынын биринен Тажикстандын аймагын карай бара жаткан. Ушул жол аркылуу негизинен мыйзамсыз жүк ташыгандар жүрөт. Мыйзамсыз жүк ташуу аракеттери көбүнчө Кыргыз-Тажик чек арасында көп катталат. Анткени эки өлкөнүн чек арасы толугу менен такталып бүтө элек. Күйүүчү май, кургатылган мөмө жемиштер, ошондой эле элге керектелүүчү кийим каражаттары, жер семтикичтер, ошону менен биргеликте мал жандыктар өткөрүү фактылары бар. Өткөн жылы каржы полициясы тарабынан аткезчиликке байланышкан 20 факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, мамлекеттин пайдасына 4,5 миллион сомдон ашык акча каражаты өндүрүлгөн. Ошондой эле бажы кызматы тарабынан 148 факты аныкталып, 6 миллион сомго жакын акча каражаты өндүрүлгөн. Бирок бул көрсөткүч бир канча эсеге көп болушу керек дейт чек ара маселелери боюнча жергиликтүү серепчи. Күнүгө 48-50 машина өтөт. Хобалар өтөт да. Ошолордун бир 10%тен төккөндө деле, 10%тен таможня как положено төксө, бир күндө эле ошончо сумма төлөнүп калат да. Бул жерде бийликтин алсыздыгыбы, же мыйзамдын жетишсиздигиби, ошондуктан мына контрабанда жүгү бүгүн деле кадимкидей өтүп атат да. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү мыйзамсыз жүк ташууга бөгөт коюу максатында көптөгөн жылдардан бери аракет кылып келет. Бирок жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган токтом мыйзамсыз жүк ташып алектенген ишкерлерди текшерүүгө тыюу салып койгон. Мындан улам күч түзүмдөрү чара көрө албай жатат дейт облустук бийликтен. Ооба, ошондой тоскоолдук болуп атат. Мисалы, мына айтып атам, жанагы бир КАМАЗды кармасам, ал жеке ишкер болуп эсептелет. Ал жана мен бир айткандай алып келет. Мисалы, Кыргыз Баткенге бир үйгө адресат этип келген болсо, ал үйдө сатылбайт дальше. Дальше биз аны Тажикстанга өтүп кетет. Кандай кешинде чыгып кетет, андан өтүп кеткан жеринде кармалып атат. Кээ бир товарлар так. Мындай жанагы айткандай, Кыргызстанчыда эч кандай биз кармашка акыбыз да жок, буйрук да жок дегендей. Бүгүнкү күндө облустук бийлик, борбордук бийликке контрабанда менен күрөшүүдө тоскоол болуп жаткан токтомду кайра карап чыгууну сунуштап, кат жөнөткөн. Арты тыйылбаган аткезчиликти токтотууга бул аракет кандай натыйжа берет, аны убакыт көрсөтөт.